Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Мен сиздерге бүгүн ушу таза билим онлайн окуу борборубуз курсубуз боюнча айтып берейин дедим. Кудайга шүгүр, Кыргызстандан, Орусиядан, Казакстандан, Питерден, Орусиянын болгон жеринен кыргыздар, мигранттар башка жерден окуп атышат. Биз эмнени окутабыз? Биз Гапыр Мадаминов агайдын ушу алган 6 жылдык билимибиз, тажрыйбабыз менен, андан сырткары жогорку окуу жайда окуганыбыз менен, ата-энебиздин тарбиясы баарын айкалыштырып бир өткөнгө жарап атабыз жана командабыз бар. Балдарга бүгүнкү күндө басым кылганыбыз эң алгач окуучуларды окутпайбыз, биз окуучуларды билим алууга даярдайбыз. Бул өтө маанилүү экен. Мен Гапыр Мадаминов агайдын дайыма жанында жүргөн үчүн, видеолорун көргөнүм үчүн, сөздөрүн отуруп алып анализдейм. Менин акылымдын жетишинче агай жөн айтпайт экен. Ушунусуна ынандым. Бир нерсени айтса өтө маанилүү нерсени айтат. Неге дегенде, балдарды билим берүү эмес, балдарды билим алууга даярдоо өтө маанилүү экен. Себеби балдарыбыз мектепте ушул билим алууга даяр болбогондугу үчүн балдар көп кыйналат экен. Экинчиси, балдарды тапшырма аткар деп эле жана 3 тонна көтөрө турган портерге 9 тонна жүктү жүктөп, рессорду түп-түз кылып кыйнап койгондой эле балдар көп кыйналат экен. Андан 3 тонна көтөрө турган портерге 300 килограмм салып өйдө чыгарганда жеңил болуп тартпай калгандай, билим бербей койсок дагы, тарбия бербей койсок да жашоодо жеңил болуп дагы кыйналат экен. Ошондуктан урматтуулар, биз биринчи балдарыбыздан сынак алганда, мына бизде окугандар деле балким көрүп калып айтса керек, балдардын деңгээлин билип алабыз. Балдар билимге канчалык кызыгат. Бирок тилекке каршы билимге кызыккандар өтө аз. Тентек окубаган, мектепти жаман көргөн, же болбосо жакшы эле окуйт, дагы өркүндөтөйүн деген көп балдар келет. Анан биз балдарды жеңил, бир ай даярдайбыз. Ушу даярдоого эң көп убакыт, эң көп энергия кетет. Балдарды такыр окубайт, телефондон чыкпайт, эч нерсеге кызыкпайт, ата-энесин да укпайт. Ушундай балдарды даярдаш чындыгында энергияны талап кылат. Бирок Кудайга шүгүр, могу Гапыр Мадаминов агайыбыздын Акыл эмгени маданияты деген китеби ичинен окусаңыздар, эми бул 4 тилге которулду. Кыргыз тили менен 4, орусча, түркчө, англисче. Мунун ичинде бирдеме бар үчүн которуп атышат да, жөн которбойт да. Ошого айтайын дегеним, ушунун методика менен Кудайга шүгүр окутуп атабыз. Балдар, урматтуулар, укмуш окуп атышат. Шүгүр. Мына азыр баштаганыбыз биз 2025-жылдын эле башынан баштадык онлайн окуубузду. Жандуу үн, бир ссылка жиберип коюп, ач оку, көрүп кой эмес, жандуу үн сүйлөшүп, дайыма сүйлөшүп, ошентип окутуп атабыз. Алгач окуган анча мынча окуучубуз эми даяр болуп келатат, окуганга эми даяр болушуп келатат. Урматтуулар, балдардын ооруп жатканда эч тамак ичпейт. Эч тамак ичпейт. Ошол маалда баланын аппетитин, табитин ачыш керек. Табити ачылгандан кийин не тамак берсең жейт. Ошол сыяктуу эле балдарды окутууда биринчи билимге болгон аппетитин ачышыбыз керек экен. Баланы кызыктырыш керек, ынандырыш керек. Мына ошондо бала окуйт. Азыр табити ачылган балдар шүгүр. Эң биринчи балдарыбызды туруктуулукка, эмне де туруктуулукка үйрөтүшүбүз керек. Балдарды өзүн тарбиялоодо, өзүнүн бут кийимин тазалап, өзүнүн төшөнчүсүн жыйнап, өз ишин өзү кылган бала окууну деле ошондой алып барат. Ошондуктан балдарыбызды эң биринчи ошого үйрөтүшүбүз керек. Мугалимдер жакшы окутуп атат, рахмат мугалимдерге, мектепте мугалимдерге, бирок аларда жетишпейт, ал жетишсиз. Анан ата-эне жардам бериш керек. Ошондой ата-энеси жардам берген балдар, мектепте эч окубайт деген балдар, Кудайга шүгүр, азыр алдыга кетип баратышат. Мектебде таң калып, каяктан окуп атасыңар, буга кантип жетишип атасыңар деп сурагандар аз эмес. Өзүн өзү тейлөө жөнүндө балдарыбызга биринчи үйрөтүп алсак, анан билимге кызыктырып алсак, анан эң негизгиси балдарыбызга жашоо менен айкалыштырып окутуу өтө маанилүү. Биз окутканда балдарыбызды окутуп, түшүндүрүп, кайра кийинки тапшырма бергенде жашоо менен айкалыштырган тапшырмаларды беребиз. Балдар айтат, ушунча кызыктуу, тил үйрөнүү да кызыктуу экен, математика да кызыктуу экен.
жана башка окуулар да кызыктуу экен, ой өрүшүн, кругозорун өстүрүү да кызыктуу деп балдар кадимкидей мындайча айтканда рахат алат да, билим окууда рахат алат. Мына балдарыбызды ушинтип окутушубуз керек. Балдар менен алардын кесибин, максатын, эмнеге шыктуу экенин, талантын ачыш керек балдардын. Мына ошондо балдарыбыз өзүнө келет, ойгонот, анан окуйт. Агайдын ушул сөздөрүн эстеп, бир 3-4 сөзүнө анализ берсем, биринчи, ата-эне окумайын, бала окубайт. Чындыгында биз ата-энелерден курстук каттап атканда айтабыз, балаңыз менен чогуу болуңуз, жардам бериңиз, анча-мынча караңыз дейбиз. Ата-энелер өздөрү кызыгып окуп атышат, сонун болот экен го дешип. Экинчиси, урматтуулар, балдарыбызга Гапырмат Аминов агайыбыз айтат, баланы түшүнгөнүн түшүнүү жөнүндө окутуш керек деп. Бул мындай кандай угулат сиздерге? Бирок балдарыбыз китеп окуп атканда шар окуп кете беришет, же жай окуйт, бирок түшүнбөйт. Ошону биз азыр балдарыбызга китеп окутуп, күнүгө 5, 6, 7 беттен туруктуу окутуп, аны анализдеңге үйрөткөндөн кийин балдар китеп окуу ушу турбайбы дейт. Негизгилерин бөлүп алып, кереги жокторун таштап китептен, өзүнүн жашоосуна колдонуп, кесибине жараша китептерди тандап, анан кээ бирөө сурайт, кесипке канча жаштан баштап багыт бериш керек деп. Урматтуулар, канча эрте болсо ошончо жакшы. Баланын шыгы эрте эле билинет. 7-8 класс уже кеч болуп баштайт. Ошондуктан канча эрте болсо ошончо жакшы. Анан балдарыбызга жомок жаздырып атабыз. Жомок жаздырганда, мына Гапырмат Аминов агайыбыз дагы эле айтат, агай, эсте жаздырыш керек, балдарды жаздырыш керек. Жана көп кыйнабай, аз эле, бир эле абзац түшүндүрүп, анан ошону жөнүндө талкуулаш керек, анализдеш керек. Бул кырдан каратып, бул кырдан каратып, бул кырдан каратып, бир эле нерсени, урматтуулар, ар кырдан каратып үйрөтүш керек. Мынабу эмне десе, бирөө айтат маркер дейт, бирөө айтат доскага жазгыч дейт, бирөө айтат муну жаздырып өчүрүп койсо болот дейт, бирөө айтат бул деген товар дейт, бирөө айтат мындай дейт. Ушуну ар тараптан караганга балдарга үйрөтүшүбүз керек. Андан кийин балдарыбызга, урматтуулар, адамдар менен болгон коомчулук, айлана чөйрө менен болгон мамилени үйрөтүш керек экен. Ушул өтө маанилүү. Кааласа, каалабаса дагы өмүр бою адамдар менен мамиле кылат. Бир тууган менен болгон мамиле өтө чоң маселе. Ата-эне менен болгон мамиле. Бизге катталып сүйлөшкөндөр бар, баласы менен сүйлөшпөгөн ата-энелер бар. Үчүнчүсү, урматтуулар, ата-эне, коомчулук, классташтары менен, достору менен, ишкерлери менен, кесиптештери менен мамилеге үйрөтүш керек экен. Кайсыл жерде кандай? Биз практика кылып бергенибизде көп балдар ушундай турбайбы дешип, башында кыйналышат. Мамиле кылгандан, адамдар менен сүйлөшүүдөн, өз оюн эркин айтуудан. Көп мектепте жакшы, эми бирок Гапырмат Аминов агайыбыздын методикасында суроо берүү деген жери бар, өтө маанилүү. Окуучулар бизге суроо бере беришет, жаадырат суроо. Бул дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү методика болуп эсептелинет. Билим алып аткан адам үзгүлтүксүз суроо берүү. Суроо жооп бул окутуунун күчтүү методика ыкмаларынын бири. Андан кийинки методика бул, урматтуулар, туруктуу. Аз болсо дагы туруктуулукка үйрөнүү. Бизде окуган балдарыбызга экзамен алабыз, караңыздар, 8-9 класс. Англис тилинде канча сөздүк билесиң десек, 80ге жетсе аябай жакшы, 80ге жетпей атат. Англисче, орусча, кыргызча котормосу менен жазып бергенде 80ге жетпей атат, 70ке де жетпей атышат. Ошон үчүн бизде даярдоо курста окушат. Ал эми караңыздар, үзгүлтүккө учуратпай, күнүгө 3төн, бул минимум айтып атабыз, максимум 7. 3-7. Эгер орточосу 5. Күнүгө 5 сөз бала жаттап отурса, үзгүлтүксүз кыйналбайт 5 сөздөн, күндө жаттатабыз, 5 сөздөн жаттап отурса, 1 жылда 360 күн деп коелу. 360 күндү жаттаганда, урматтуулар, караңыздар. Күнүгө 5 сөздөн жаттаганда 1 жылда 1800 сөз жаттайт. 1800 сөз жаттайт деген сөз бул мындай өтө максималдуу турдо сүйлөшө албаса дагы ээн эркин сүйлөшөт.
анча мынча мындай 1800 сөздү кээ бир мугалимдер деле билбейт. Бизде эмес, башка жакта мугалимдер билбейт. Ошондуктан балдарга үзгүлтүксүз биринчи Гапар Мадамиев агайыбыздын мына методикаларында үзгүлтүксүз билим берүү, экинчиси балдар изденүү, үчүнчүсү урматтуулар балдарыбыз дайыма бир нерсе менен алек болуп анан өзүнүн шыгын талантын табуу. Ушул нерселер менен балдарыбыз окутканда ата-энелер мындайча айтканда эме кандай десек, билим берүү ушу турбайбы деп ынангандар жакшы шүгүр. Урматтуулар, биз бир группада 7 окуучу кылганыбыз дагы себеби ошол. Көп болуп кетсе каралбай калат, аз болуп кетсе атаандаш болбой калат. Ошон үчүн 7 окуучу кылабыз, бир группада 7 гана окуучу окуйт. 7 окуучу. Кээ бирөө кантип катталабыз деп сурап калышы мүмкүн. Мен мындай ооз-эки айтайын да жазып кетебиз. Телефон 0554 55 14 55 ушул номерге WhatsAppка жазсаңыздар биздин таза билим онлайн окуу борборуна кайрылган болосуздар. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, балдарыбызда бүгүнкү күндө жок эле дегенде кыргыз тилин 100%, андан сырткары 5 тил биле турган, 3 тил биле турган, 4 тил биле турган окуучуларды даярдайлы. Адамдар менен тил табышып келечекте тил табышкан бала, жакшы сүйлөшкөн бала, ал мындай мектепте канчага окуп алсын, ал бала мындай жашоону алып кетет да. Жакшы сүйлөшө билген болсо. Анан балдарыбызды чынчылдыкка үйрөтөлү. Анан туруктуу, бир ишти туруктуу дайыма жасап, ошондон жыйынтык чыгарып, ушуга үйрөтүү. Ал туруктуу болуш үчүн балдардын шыгын талантын билип, максат койгонду пландаганды үйрөтүшүбүз керек. Мына ушулар менен балдарыбыз өтө маанилүү. Биз азыр сиздерге даярдоо курсу боюнча маалыматыбызды бердик. Ушуларды ушундай окутабыз деп. Дагы биринчи этап, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы, жетинчи этап деп кетет. Дагы Кудай буйрса кийинки видеолорубузда аларды чыгарабыз. Азырынча бизде көбүнчө 90% даярдоо курсунда окуган үчүн даярдоо курсунда эмнелерди окута турганыбызды кыскача айттык. Ал эми кантип окутабыз, кандай механизм, кандай методика, кандай убакыт кетет, канчаларда окутулат, эмне кылып, эмне куралдар колдонулат, ал барлыгы тең ошол сабак учурунда айтылат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кыргызстан Кудай буйрса билимдүү экспорт кылган, билимдүү үлгү боло турган, билим менен башкаларды таң калтыра турган, эң негизгиси билим, тарбия, адамгерчилик менен жөнөкөй билибизге жылмаюу менен жашай турган өлкөгө айланабыз. Таза билим, таза Кыргызстан.